тасма чынында болгон окуянын негизинде тартылган. Дөмөнкү окуянын мазмуну толук бойдон сакталып, кээ бир бөлүктөрү гана көркөмдөө максатында өзгөртүлгөн. Майда чүйдө анча маанисиз учурлар гана кыскартылган. Ар бир адамдын жашоосунда кадимки саякат сыяктуу эле өз аялдамалары болот. Кээде башка жолго бурулуп, кээде тоскоолдуктардан өтүш керек болот. Кээде жашоодо күтпөгөн жерден ар кандай нерселер болуп кетиши мүмкүн. Менин жашоомдо болуп өткөн окуялардын бири ушул. Менин атым Дени Видянин Тиас. Мен өзүм актриса эмесмин. Бул тасманын чыныгы каарманы Дени менмин. Анда эмесе саякатты баштайлы. Мен поездде Жакарта-Йокакарта рейси менен иш саякатына бара жаткам. Жүрүп бара жаткан поезд капысынан токтоп калды. Кечиресиз. Биз эмне үчүн токтоп калдык? Так билбейм. Балким поезддин бир жери бузулган чыгар. Билип бере аласызбы? Мен азыр инженерден сурайын. Мага да билдирип койгулачы. Мына сага. Бул жерде кечке турабыз эми. Аба муздаткычта бузулат эми. Аба жетпей өлөбүз го. Ысый да баштадым. Эмнени көрүп калдың? Булар деги бүгүн кыймылдайбы я? Элестетсеңиз? Эмне? Эмнени элестетейин? Мен ушул жерде өсүп чоңойгом. Демек сен биз каякта экенибизди билет экенсиң да. Гамбонгдобуз. Гамбонгдо? Ойго күйөй. Йокакартада мени күйөөм тосуп алмакта. Ал жерге качан жетебиз эми? Жанагы жол шерикте каяка жоголуп кетти? Тежо Корнявандын үй билесиңерби? Жубайы сизби? Жубайы менмин. Жолдошуңуз инфаркт болду.
инфаркт болду? Болушу мүмкүн эмес. Ооруканага түшкөндө ашказаны ооруп кусуп жатты. Биз эмне болуп кеткенин жакшы түшүнбөй калдык. Атам жакшы эле жүргөн. Капысынан ашказаны ооруп куса баштады. Бир нече сааттан кийин ооруканага алып бардык. Ал инфаркт болуп, тез эле каза тапты. Күтүлбөгөн жерден күн күркүрөгөндөй эле болду. Ошону силерге айтып коеюн дегем. Силерге дагы айтайын дегеним, биз Корневан мырза үчүн колдон келишинче бардыгын кылдык. Бирок ал көз жумду. Болушу мүмкүн эмес. Мүмкүн эмес. Тежо өлдүбү? Мүмкүн эмес. Балам менен эмне болот эми? Арты кайрылуу болсун. Кечириңиз. Мен буга ишене албайм. Эмне кылам эми? Эмне кылам? Бардыгы жакшы болот, Сундари. Мен сага бир нерсе айтышым керек. Менин атам тайэжем Сундари менен жашыруун байланышта болгон экен. Атам өлгөн кезде тайэжемдин 8 айлык боюнда бар эле. Анысы аз келгенсип, ошол убакта апам да кош бойлуу болчу. Мен эмне кылаарымды, кимге кайрылаарымды билбей жаттым. Мен атамды дайыма кумир тутчумун. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Бирок ал таштап кеткендей сезилди. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Келиңиз мырза. Жашообуз эми кандай болоорун билбей жаттым. Айымдар жана мырзалар. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Мен 12 жашта элем. 5 баланын улуусу болчумун. Апамдын дагы боюнда бар эле. Менин ийним Тежо каза тапкандыктан Апам иштечү эмес. ушул жерге чогулуп жатабыз. Эми кантип жашайбыз? Эгерде бирөөңөрдү тартынткан болсо, аны кечиресиңер деп үмүттөнөм. Анын калган иштери үчүн жоопкерчиликти өзүмө алам. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Азыр ойлосом, Сундари тайэжеме баарынан кыйын болгон экен. Бирок убагында андай ойлочу эмесмин. Менин атаман боюна бүтүп калган үчүн элге уят болду. Анын бара турган жери жок болсо дагы Гамбоңтон кетип калды. Мен болсо Вландариге бир жакшы кеңеш бердим. Кандай кеңеш? Сенин башыңа кыйын абал түштү. Эми бир гана чыгуу жолуң бар. Балаңды алдырып эле салганың оң дедим. Адам бардыгына олуттуу караш керек да. Айбаса уктуңар беле? Эмнени? Тежонун дагы бир ойношу жөнүндө. Дагы бир ойнош? Ооба, Баңдаңтан ал кийим тийүүчү экен. Сага муну ким айтты? Атин Синжая. Ага болсо кече келген жээн айтып бериптир. Кайсы жээни? Ой, жанагы жээничи, айтоочуга турмушка чыккан. Албетте. Жанагы жөжөлөр менен алышчак корооздор жакшы баага кетчүдөй. Аларың укмуштайт дебишет экен. Анан дагы анын акчасы да көп болсо керек. Бул дагы сүрөт студиясын эсептебегенде. Сенин агаң Тежо абдан мыкты сүрөтчү болгонун билбептирмин. Бул бериле жагы. Менин агамдын өнөрлөрү аябай көп болгон. Өзгөчө аялдарга келгенде. Тежо Корневанды тааныбаган адам барбы? Ал өзү каалаган аялга оңой эле жетчү эмес беле?
ооба. Бирок үй бүлөсүнө кыйын болду. Баарынан да Сундари кыйналды. Анын тагдыры эми кандай болорун ким билет? Мен билем. Ал жакында силердин эшиңерди каккылап акча сурай баштайт. Силерден башка үмүттөнгөн жакындарынан кимиси бар? Мага келмек белең. Келбет да. Ооба, сен туура айтасың. Албетте ал мага келет. Бирок кокус аялыма жолукса, анда мен эч нерсе кыла албайм. Демек аялыңа жолугат дечи. Бизди түшүнөт деп чын дилибизден үмүттөнгөн адамдар бизге таптакыр туура эмес мамиле кылышты. Ошол кезде биз эмне кылаарыбызды билбей жаттык. Бизге жараткан гана жардам берерин билип жаттым. Ал кезде сен дагы деле бала экенсиң да. Тиги талаа тарапка мен башка эч барбадым. Акыры атамдын пенсиясын ала баштаганда Семаранка көчүп кеттик. Тамак ашка жеткирүү үчүн апам үйдүн жанында чакан дүкөн ачкан. Апам дайыма күрөшүп жашаган адам болчу. Күндөрдүн биринде апам аргасыз болгондуктан эки сиңдимди жана инимди асыроочу үй бүлөлөргө берүүнү чечти. Сундари тайжемдин абалы биздикинен да кыйын экенин уктум. Ал уул төрөгөндөн кийин Суко Харжого тайнемдикине көчүп барыптыр. Ошентип 2 жыл өттү. 2 оор, кыйын жылдар өттү. Баргыла, кеткиле, баргыла. Баламды маскаралабагыла. Эй, эмне унчукпайсыңар? Балдарыңарды тыйбайсыңарбы? Же силер балдарыңарды ушинтип тарбиялайсыңарбы? Менин балам эмес, өзүңөр салпай аксыңар. Эй, сени эч ким биздин шаарга балаң менен кел деген эмес. Муну кара. Бул жака келип алып, бизди бала тарбиялаганды үйрөткөндөй кимсиң сен? Я. Же сени атенең кичинекейиңден баштап туш келген эркектин койнуна кир деп тарбиялады беле? Сага караганда мен балдарымды өзүмдүн күйөөмдөн төрөгөм. А сен күйөөң каякта? Акмак десе. Баласынын атасы ким экенин да өзү билбейт. Акмак десе. Сундари тайжем Бамбанг менен бараарга жай таппай Суко Харжодон Семаранка көчүп келишти. Менин каршылыгыма карабастан апам тайжеме жана анын баласына боор ооруп, аларды киргизип алды. Менин оюмча, өзүбүздө деле кыйынчылыктар жетиштүү эле. Кермеден кирлерди чечип коесуңбу? Кет дейм. Турчу нары. Кет дейм. Мен сени аябай жек көрөм. Суу алып берчи. Сарсана болбо, бүт баары жакшы. Балаңды дине карап жатат.
эмне сеникиби? Бирөөнүн күндөлүгүн окуганга ким уруксат берди? Алып кел. Сундари тайжем менин күндөлүгүмдү окуганын көргөндө кармана албай кеттим. Балким мен алар тууралуу орой сөздөрдү жазгандырмын, бирок бул ачуу чындык эле. Эмнеси болсо да мен ошентип ойлогом. Анан апама шарт койдум, же мен, же алар дедим. Сундари тайжем Бамбанг менен Сукахаржого кайтканда сүйүнүшүм керек эле. Мен сүйүндүм. Бирок аларды жек көрүп жатып, апама да ачуулана баштадым. Апам кайрадан турмушка чыгууну чечкенин билип калдым. Ал эч кимис менен макулдашпай, эмнегедир өз алдынча чечим кабыл алды. Мен ойлоно баштадым. Менин 5 маал намаз окуганымдан эмне пайда? Мектепте жаш окуганымдан эмне пайда? Күнөө кетирбейин деп өзүмдү кармангандан не пайда? Мен апамды кечирбегеним үчүн бейишке чыга албаганымдан кийин апама ушунчалык каарданып жатып, акыры динден эч пайда жок деген жыйынтыкка келдим. Ал тургай сылыктыкты да таштадым. Эркин болгум келди. Мен каалаганымдын баарын кылып жашагым келди. Мындай жашоомо эч ким жана эч нерсе тоскоол боло албайт. Керек болсо дин дагы. Ошентип биринин артынан бирин эрежелерди буза баштадым. Мен жогорку класста окуп жаткам. Мен оюма келгендин баарын жасачумун. Бирок кийинчерээк таң калтырган окуялар болуп өттү. Менин жакын курбум кыйналып, канжалап жерде жатты. Себеби анын боюнан түшүп калды. Дагы бир досум уурулук кылган үчүн кармалып калып, акыры түрмөгө түштү. Мен өзүмдөн сурадым. Мен чын эле ушундай жашоону каалаймынбы? Мен буга даярмынбы? Албетте, эрежелерге толгон дин мени бактылуу кыла алган жок. Бирок такыр эрежеси жок жашоо дагы мени эч канааттандырбады. Анан Рамазан башталды. Мен кайрадан өз диниме кайрылдым. Мен кайрадан диний китептерди окуп, кайрадан намазга жыгыла баштадым. Куранды абдан кунт коюп окуп чыккандан кийин мен Аллахка жакыныраак болгум келди. Жан дүйнөмө тынчтык тапкым келди. Бир жолу тахажжуд намазына даярданып жаттым. Аллахка көп суроолорум бар эле. Ошол кадыр түнү мен айткандарымды Кудай угат деп, суроолорума жооп берерине бекем ишенип жаттым. Аллаху акбар. Аллаху акбар. Мен башта Курандан жаттап алган аяттарды кайталап жаттым. Жараланган жүрөгүм менен Аллахка сыйынып жаттым. О Аллах, жүрөгүмдүн түпкүрүндө мен биринчи сага жагууну каалайм. Мага өз жолуңду көрсөт. Мени кайда жиберсең, ошол жака барам. Бирок, эгерде сен мага өзүңдүн чындык жолуңду бүгүн көрсөтпөсөң, анда күнөөлөбө. Мени күнөөлөбө. Каалаганымды кылып жашаганым үчүн. Ал эми мага ким экениңди айтсаң жана
Менден эмнени каалаганыңды айтсаң, анда мени кайда чакырсаң да, мен дайыма артыңан ээрчийм. Мен сыйынып жатканда ошол замат көз алдыма жарык боло түштү. Барган сайын ал жарык адамдын элесине окшой баштады. Анын жүзүн көрө алган жокмун, бирок анын жанында тынчтыкты жана үмүттү сездим. Кантип экенин билбейм, бирок анын Иса экенин тааныдым. Ал мага мени ээрчи деди. Дини, мени ээрчи. Ойлорум чаташып жатты. Теңир, мен мусулман болуп туруп кантип сени ээрчийм? Сени машаякчылардын кудайы деп жатышпайбы? Сени Аллахты тааныбаган капырлардын кудайы дешет. Ал мени артыман ээрчийт деп күтүп турду. Көзүмөн жаш ага баштады. Анан акыры мен айттым: Кудай, эгерде чындык жол ушул болсо, анда сени ээрчигим келет. Ошол замат буга чейин эч качан сезип көрбөгөндөй тынчтыкты сездим. Анын жылмайганын көрдүм. Анан ал жай басып кетип калды. Мен сизди капа кылып алган жокмунбу? Мунун баардыгы сага аябай катуу таасирин тийгизсе керек. Мен таптакыр өзгөрдүм. Ички дүйнөм толугу менен жаңыланды. Түшүнөм. Андан кийин эмне болду? Машаякчыларды издей баштадым. Биздин айылда андай адам жок экен. Бирок кошун айылда Исага ишенген үй бүлө бар эле. Башында алардан инжил сураганымда менден коркушту. Бирок кийин ыйык жазуу беришти, аны окуй баштадым. Ишенгенимди апамдан болушунча жашырып жүрчүмүн. Бирок көп узабай ал баарын билип калды. Апалар дайым балдарын сезип турушат. Андан кийин эмне болду? Апам жалынып ыйлады. Анын оюнча мунун баары ал жакшы эне боло албагандыктан болду. Сен менин турмушка чыкканыма өчөшүп жатасың деди. Мени өч алып жатат деп ойлоду. Анан башка туугандарыңчы? Каргыш сага! Мындан ары сен биздин үй бүлө эмессиң. Ариф, мыккач болбочу. Ага убакыт бер. Дагы ойлонуп көрсүн. Анын ойлонууга убактысы жетиштүү болчу. Ал четтен чыгып кетти. Чет. Мага чындык жолун көрсөтсөң, сени ээрчийим деп Кудайга убада бергем. Баарын жакшылап ойлондум. Мен эч кимди таарынкым келбейт. Мен баарын ойлонуп туруп чечтим. Дини, биз апаң экөөбүз ойлонуп бир чечимге келдик. Биз мусулманбыз. Жана жабандыктарбыз. Биз тарбиялаган балдарыбыз үчүн жоопкерчиликтүүбүз. Балдар ата-энесинин тилин алыш керек. Кандай болсо да, аларды урматтап, сыйлап, баш ийиш керек. Бирок, эгерде сен өз диниңди сатып, башка жолду тандап кетем деп чечсең, анда өз тагдырың үчүн сен өзүң жооп бересиң. Бул эмнени билдирет билесиңби? Мындан ары өзүң баарына акча таап, өзүңдү өзүң багышың керек. Тамакка, мектепке, турак жайга, баарына! Дини, сенин таекең муну менен эмнени айткысы келип жатканын түшүнүп жатасыңбы я?
Эми сен ата энеңден эч нерсе сурай албайсың. Азыр барып, оокатыңды ал да кетип кал. Тез! Кайдан күч келгенин билбейм, бирок мен үйдөн кеттим. Үйдөн чыккан соң мен Соло шаарына көчүп кеттим. Ал кезде мен 16да элем. Жашаганга бөлмө таап, окуу жайга тапшырдым. Мен коомдук ишмер болгум келчү. Мен Семарангда жүргөндө эле 1-курста окуп бүткөм. Ошон үчүн Солодогу окуу жайдын администрациясы мени которулуп келген студент катары кабыл алды. Сабактан кийин мен жан багуу үчүн жумуш таап иштей баштадым. Кокусунан бир нерсе болуп кетсе, мен ар дайыма тайынеме кайрыла алам деп ойлонуп жаттым. Соло шаарында мен 3 жыл жашадым. Үйдөгүлөр менен учурашып туруу үчүн мен тез-тез үйгө бара баштадым. Коллежди аяктаган соң Семарангга кайтып, жумушка орноштум. Башында албетте бир топ кыйынчылыкка учурадым. Бирок барган сайын жашоом улам оңоло берди. Азыр жакшы эле да. Эми жамандык артта калды. Туугандарыңа сени кечирүү кыйын болсо керек. Чынын айтсам, алардын баарын кечирүү мага кыйын болду. Мен машаякчыларды кечиримдүү болот деп ойлогом. Туура, бирок бул аябагандай узак жол. Бул жерден бул жерге чейин. Кире кой, кел отур. Рахмат эжеке. Сен чарчагандай көрүнүп турасың. Чарчагандан да санаа басып турат мени. Бул жерге көчүп келсек, банк өзгөрөт деп ойлогом. Азыр аны көрсөң, ал же бөлмөсүндө ойлонуп олтурат, же көчөлөп басып жүрөт. Мындай болгону жакшы эмес. Жумуш тапса болот эле. Ооба, болмок. Бирок ал эмне кыла алмак эле. Болгону 9-класста аяктады. Эч кандай кесиби да жок. Мен ишенем, бир нерсе табылып калар. Андан көрөп кир үйгө, тамак салып берейин сага. Үйдө бирөө барбы? Sizge kim gerek? Салам, мен Динимин. Dini? Ооба, мен Динимин. Апаң үйдөбү? Oba үйдө. Dini geldi. Dini? Gel oltur. Эмне ичесиң? Убара болбоңуз. Мен кокусунан апам экөөңөрдүн сөзүңөрдү угуп калдым. Да эже, башка чыдай албайм. Мени кечиргилечи. Мен силерге аябай көп кордук көрсөттүм.
Meni kechir. Туура эмес кылдым. Мени кечирип койгулачы. Силерге кылган жамандыктарым үчүн мени кечирип койгулачы. Суранам. Мен өкүнөм. Эч нерсе эмес. Мен ошондо эле кечиргем. Бамбаң мени менен Жакартага кетти. Шаарда турак жай таптык. Анан ага базардан бут кийим сатып иштөөгө акча бердим. 3 айдан кийин ал пайда көрө баштады. Анан өзү аракеттенип бутуна туруп кетти. Ал азыр кайда? Жакартада. Иштери жакшы. Ушинтип жакшы аяктаган окуялар мени дайым ыйлатат. Бирок бул аягы эмес. Аяк эмес? Жакшы элеби баары? Ооба. Ал да канча жакшы. Мага дагы бир адамды кечириш керек эле. Сени чапкан Тайкең болуш керек. Мен ошол жерде болсом, ага көрсөтөт элем. Жок, мен аны мурда эле кечиргем. Мен өз атам жөнүндө айтып жатам. Атаң? Ал бала чагыңда эле каза болуп калбады беле? Ооба. Бирок атам өлгөндөн кийин менин көңүлүм калып, жүрөгүм ачууга толуп кетти. Мен бул сезимдеримди калыбына келтирүүм керек эле. Анан сен атаңды кечирдиңби? Аны качан кечирдиң? Азыр гана. Тиги көрүстөндү көрдүңүзбү? Көрдүм. Ал жерде менин атам көмүлгөн. Менин кечирбестигим да ошол жерде көмүлгөн. Биздин поезд токтогон убакытка чейин ошол жерде жаткан экен. Бирок сүйүүнүн Кудайы менин жашоомдо баардыгы мурдагыдай калыбында калышын каалаган жок. Эгерде биз күнөөлөрүбүздүн кечирилишин кааласак, анда бизге каршы күнөө кылгандарды кечиришибиз керек. Өз окуямды сизге айтып берип жатып, мен адамды кичинекей кезимде канчалык жакшы көргөнүмдү, ал да мени канчалык жакшы көргөнүн эстедим. Ал аябай жакшы убакыт эле. Мен муну эч качан унутпашым керек. Балким Кудай бул поездди сен үчүн токтоткондур. Мен да ошентип ойлоп кеттим. Сен Кудайдын өзүн жеке тааныгандайсың. Ал сенин жакын досуңдай сезилет. Ал мени артымдан ээрчи деди. Кайда барышым керегин дайым эле так билчү эмесмин. Бирок мен ага ишенем. Ал мени качан болсун туура багытта жетелээрин мен так билем.
Биз жылдык окшойт. Чын эле жылдык окшойт. ооба. Абамыздаткыч да бузулбады. Бузулган жок. Эми окуя бүткөн чыгар. Балким эми башталгандыр. Анда жакшы аяктайт деп үмүттөнөм. Анын кандай аяктаганын сиз мага айтып бересиз да.